Assalamu alaikum kırgız elim. Dünölük жаңылыктар менен бөлүшүп алып барган мен Мактали кызы Алтынай. Берлиндеги нааразычылык акциясында оңдогон полиция кызматкерлери жаракат алышты. АКШда нааразычылык акциялары 3-айдан бери басылбай жатат. МКС аркылуу Креф дракон учурулду. Түштүк Кореяда катуу жааган жамгыр. Дүйнөдө COVID-19 менен ооруган адамдардын саны 18 миллиондон ашты. Бир катар өлкөлөрдөн 137 кыргыз жараны кайтып келди. Берлинде нааразычылык акциясынын жүрүшүндө 50ге жакын укук коргоо кызматкерлери жаракат алышты. Коронавируска каршы каттуу чектөөлөргө каршы уруксатсыз митингдин алдында нааразычылык акциясынын катышуучулары офицерлерге таш ыргытышты. Тополоңдун натыйжасында 130дан ашык адам кармалган. Америка шаарларындагы нааразычылык акциялары жана башаламанттар 3-айдан бери басаңдай элек. Америкалык Техас штатынын борбору Остинде кырдаал курчуп бараткан. Жүздөгөн адамдар, анын ичинде Антифа солчу радикалдык кыймылынын куралдуу жоктоочулары көчөгө чыгышты. Расмий уруксатсыз митингди таратуу үчүн полиция кошумча күчтөрдү, анын ичиндеги орнотулган бөлүктөрдү колдонууга аргасыз болууда. Орегон дагы туруксуз. Порталындагы башкаламандыктардан тышкары демонстранттардын мыкаачылыктары дагы бар. Сиэтлде радикалдын кысымы менен бийликтин полиция бөлүмүн жок кылууну чечкен. Жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлерин колдогон митинг болуп өттү. Бирок тынчтыкка каршы иш-аракеттерди, расизмге каршы иш-аракеттердин талапкерлери тоскоолдук кылышкан. Америкалык башкарган Креф дракон космостук кемеси жерди көздөй учуп баратат. Эртең менен МКС учуп келип, 7 сааттан кийин эки космонавт Дуглас Харли жана Роберт Банкен менен Флорида жээгиндеги Мексика булуңуна учуп кетүүгө аргасыз болушат. Эске салсак, 2000 айында учурулган 2 ай ичинде космонавттар 4 космостук жүргүнчүлөрдү жүргүзүштү. Белгилей кетсек, бул америкалык 9 жылдан бери башкарылган биринчи эл аралык унаа жана ушул кезге чейин Элон Масктын жеке менчик SpaceX компаниясы чыгарган жалгыз машина. Жер көчкүлөрү жана суу ташкыны болгон элементтер 6 адам каза болуп, 8 адам дайынсыз жоголгон. Өлкөнүн борбордук жана чыгыш бөлүктөрүндө 3 каттамдагы темир жол кызматы үзгүлтүккө учурады. 5000ден ашык тургун эвакуацияга даярданып жатат. Эң көп жапа чеккен Чунчонбонг провинция. Ал жерде 80ден ашык үй бузулуп, суу каптап, 120 адам убактылуу баш калкалоочу жайларга жайгаштырылган. Мельбурн коменданттык саат киргизет. Эпидемиялык кырдаалга байланыштуу Мельбурнда 13 сентябрга чейин коменданттык саат киргизилген. Жашоочуларга үйлөрүнөн 5 чакырымдан ашык аралыкка чыгып кетүүгө тыюу салынат. Үйлөнүү үлпөтүнө тыюу салынат. Сыртта 1 саат бою спортто гана ойной аласыз. Бельгия барууга тыюу салынган өлкөлөрдүн тизмесин кеңейтүүдө. Коронавирустун чыгышына байланыштуу Европага барууга тыюу салынган аймактардын тизмесин Бельгиянын тышкы иштер министрлиги кеңейтти. Франция, Швейцария жана Испаниянын айрым шаарына тыюу салынган. Вьетнамдагы чектөөлөрдү күчөттү. Вьетнамда COVID-19 дээрлик толугу менен жеңгенден кийин таанымал туристтик шаарда Данангда инфекциянын 40 учуру аныкталды. Ал жакта бардык каттамдар токтотулган. Муниципалитет жана коңшу Хой-Ань курорту менен темир жана автожол байланышы 15 күнгө чектелген. Сан-Францискодо нааразычылык акциялары өттү. Америкалык Сан-Францисконун тургундары камалгандарга мунапыс берүү талабы менен массалык нааразычылык акциясына чыгышты. Ал жерде айрым маалыматтар боюнча коронавирусту жуктурган адамдардын саны 8000ден ашты.
Жалпы жонунун АКШда 154 000 өлүм катталып, 4,5 миллиондон ашык адамга жуккан. Дүйнөдө жалпысынан COVID-19 илдетинин саны 18 миллиондон ашты. 687 000 адам көз жумду. 10,5 миллиондон ашык бейтап айыгып кетти. Бүгүн 3 августта Авиатрафик авиакомпаниясынын Минск-Бишкек багыты боюнча каттамы менен Беларусь Республикасынын Кыргыз Республикасынын 137 жараны учуп келди. Бул тууралуу республикалык штабдан билдиришти. Чартердик рейс Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн ишти алкагында Кыргызстандын президенти жана өкмөттүн тапшырмасын аткаруу үчүн ишке ашырылган. Бүгүнкү жаңылыктар ушуну менен аягына чыкты. Каналга катталып, дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Бардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Даярдаган Али Токтомушев.